Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Абдибаева Айсара Канышановна. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студияга. Алгач эле айтсаңыз, ушул 2023-жыл жыйынтыкталып жатат. Жакында 2024 жаңы жылыбыз келет. Анан кандай иштерди жасадыңыздар? Шайлоочуларыңыздардын канча суранычтарын аткара алдыңыздарбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Негизинен 2023 жыл элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн өзгөрүүлөргө бай. Айрыкча социалдык, экономикалык жактан деги эле ар тараптуу жашообузда иш-чараларга мол, жемиштүү жылдан болду. Кыргызстандын тарыхы акыркы жылдарда баарыбызга белгилүү болгондой, ушу реформа багытында жүрүп келип атат. Саясий, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө мектептерди куруу, жолдорубузду жакшыртуу, жакырчылыкты жоюу, саламаттык сактоодо деги эле айрыкча ушу биздин коопсуздугубузду коргонуудагы техникалар, заманбап аскердик техникалар менен жабдууда көптөгөн өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр болду десек жаңылышпайбыз. Айрыкча эл аралык стандарттарды, нормаларды, укуктарды рекомендациялоо, техникалык башкарууга өткөнүбүз өтө маанилүү фактор. Бизде ушу цифровизация бардык тармакта системалуу иштей баштады. Бул биздин ошо коррупциядан, көмүскө экономикадан чыгууга аракетибиз деп айтсак болот. Мындан тышкары, ушул мыйзамдан тышкары дагы биз аялдар форуму зордук зомбулук боюнча мыйзам демилгелеп чыкканбыз. Биздеги канчалык ошо зордук зомбулукка каршы мыйзамдар иштебесин, тиешелүү органдар иш алып барбасын, биздеги зордук зомбулуктар азайган жок да. Күндөн күнгө ар кандай түрү чыгып кетип аткандыктан мен ушул учурдан пайдаланып урматтуу биздин жарандарга кайрылып кетет элем. Бул зордук зомбулуктун алдын алууда биз маселени түшүндүрүү иштери менен жолго койсок жакшы болгудай. Себеби биздин урматтуу эркектерибиз, урматтуу биздин аталарыбыз, балдарыбыз бардыгы өздөрүнүн ак элечек апалары, үйүндө сүйүктүү аял заты, кымбаттуу кыздары бар экенин унутпаса. Доллардан баш тартыш керек деп маселе көтөргөн элеңиз Жогорку Кеңеште. Деги эле баш тартуу мүмкүнбү? Кандай факторлорго таяндыңыздар эле? Эл өкүлү катары негизинен региондорго биздин шайлоодогу берген убадаларыбыз болгон. Мен банк системасында иштегендиктен көбүнчө ушу банктагы кредит маселесин көбүрөөк көтөрүшүп, ошо кредит маселесиндеги көйгөйлөрдү чечип бере аласызбы деген суранычтар болгон. Мен ошондо шайлоочуларга убада бергенмин. Буюрса ушул маселени чечип, биз дагы эл аралык стандарттарга, нормаларга теңеп, кредиттик системаны жолго коюп, жакшы, жагымдуу шарттарды, жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жардам берем деп убада бергендиктен, мен быйыл буюрса мына ишеним фракциясынын сунушу менен биз ушул улуттук валюта боюнча мыйзамды демилгелеп чыктык. Биздин улуттук валюта сомубуздун туруктуулугун, коопсуздугун, деңгээлин жогорулатуу жана өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги соода жүргүзүүнү сом менен гана ишке ашыруу боюнча мыйзам июль айынын 30-ында коомдук талкууга илинди. Сиз банк системасын жакшы түшүнөм деп калбадыңызбы? Анан ошо Жогорку Кеңеште дагы акча алмаштыруучу жайларды жабыш керек, текшериш керек деген маселени көтөрүп чыккансыз. Мына кечээ жакында эле УКМК тарабынан дагы бир катар акча алмашуучу жайлар текшерилиптир. Ушул эмненин негизинде ушундай айттыңыз эле? Мыйзамыбыз көп болобу акча алмаштыруучу жайларда?
Биз баарыбыз эле барып жүрөбүз. Өнүккөн мамлекеттерде туристтердин потогу күчтүү да. Дубай, ошол эле Америка, ошол эле Турцияда жарандар жалаң банктардан алмаштырат. Ошондой эле банктар биздин обменка акча алмаштыруучу жайларга окшоп кадам сайын жолукпайт да. Себеби бул жерде өнүккөн мамлекеттер өздөрүнүн валютасынын туруктуулугун, коопсуздугун коргоп коюшкан да. Бул мыйзамдуу, себеби мыйзамдуу көрүнүш. Ал жерде туристтердин дагы коопсуздугу, и мамлекеттин өзүнүн валютасынын коопсуздугу каралган да. Биздеги обменкалардын, акча алмаштыруучу жайлардын көптүгүнүн биздеги мына жасалма инфляция, баа көтөрүлүү чыгып кетип атпайбы? Доллардын. Бул көрүнүштөр баарыбызга белгилүү. Ушунун артынан эле бир өзүнчө бир топ пайда көрүп атат дагы. Биздин жарандар, жөнөкөй жарандар жабыркап калып атат. Алдануулар көп болуп атат. Алдануулар көп болуп атат. Бул максатта айтканымдын себеби биздеги банктар толугу менен акча алмаштырууга жетишет. Ал жерден биз эмне утабыз? Биз өзүбүздүн улуттук валютабыз болгон сомубузду туруктуу кармайбыз. Өзүбүздүн улуттук валютабыздын туруктуулугун бекем кармайбыз. Ошондой эле келген жарандардын, туристтердин же болбосо өзүбүздүн жарандардын акча алмаштыруудагы коопсуздугун бекем кармайбыз, көзөмөлдөйбүз деген мааниде мен ушул ойду айтканмын. Бул багытта да иштер жүрүп атат. Жакшы. Ошондой эле сиз ар дайым Жогорку Кеңеште ушул мигранттар тууралуу да маселени көп көтөрүп келесиз. Кандай иштер аткарылып атат? Ушу сиздер көтөрүлгөн маселелер ишке ашып атабы? Кандай жардамдар болуп атат мигранттарга? Мигрант маселеси бизде өтө көйгөйлүү, орчундуу маселе. Биз 7-чи созукка келгенден баштап эле мен билгенден мигранттарды ар тараптуу коргоого ар кандай мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип жатат. Мына эң көйгөйлүү болгон груз 200 маселеси азыр мамлекет тарабынан каржыланат. Аз да болсо ошол мигранттарга жардам. Азыркы эмгектенип жаткан биздин мигранттарды келечектеги ала турган пенсиясын коргоого алып жатабыз. Себеби алар бул жака келгенде ошол кайсыл жерде эмгектенсе биздин мамлекет ошол жерден которуп алып, кадимкидей ошо пенсияларын накопительный деп коет, ошол акчаларын берүүнү дагы мыйзам чегинде карап жатабыз. Анан мени өтө өкүндүргөн бир маселе ушул биздин жаштарыбыздын, билимдүү, тажрыйбалуу, тил билген жаштарыбыздын чет мамлекеттерге чыгып кетип жаткандыгы. Себеби бизде кадр маселеси өтө актуалдуу. Өзүбүзгө ошондой билимдүү, тажрыйбалуу, жоопкерчиликтүү жаштар, кадрлар жетишпейт. Ошол маселени дагы бир өкмөттүк деңгээлде алып чыгып, бир союз маалындагыдай бир окутуу курстарын киргизип, даярдап, ушул биздин мамлекетке, элге кызмат кылууга пайдалансак, биздин мамлекетибизде мындан дагы экономикалык жактан дагы өнүгүүгө дагы салымдар зор болот эле деп ойлойм. Биздин өлкөбүздө дагы бир көйгөйлүү маселе бул медицина, саламаттык сактоо тармагы. Анан сиз Жогорку Кеңеште ушу Аксы районуна медицина кызматкерлери жетишпейт, тез жардам унаасын жетишпейт деп бир маселени көтөрүп чыккан элеңиз. Ушу министрлик тараптан кандай чаралар көрүлүп атат? Аксы жергеси өзү жер соорусу деп айтылат да. Биз союз маалында биздин Аксы инфраструктурасы өнүккөн, жолдору бар, асфальтталган, таза суусу бар, самолету учкан Аксыда жашачубуз.
Мен ошол самолет менен учуп келип окуп кеткем, ушул биздин университетти бүтүп кеткенмин. Ошол мезгилдеги биздин курсташтарыбыз, ушул Бишкекте турган тааныштарыбыз ушу биздин аксылыктарды жашоо деңгээлин бишкектиктерге салыштырышчу. Аксыга азыр барсаңыз жолдору талкаланган, мектептери авариялык акыбалда. Эми таза суу бардык жака эле барып калды, биздин Аксыда жок. Самолетубуз учпайт. Ошондуктан мен келген министрлерге дайыма суроо талаптарды коюп келем. Мындан мурда Гүнара Маришевнага дагы айттым эле, азыркы министрге дагы кайрылдым. Биздеги Аксыдагы көйгөйлөр айрыкча ушу ооруканадагы медтехникалардын жетишпегендиги, тез жардамдардын жетишпегендиги, медперсоналдардын билимдүү категориялуу врачтардын жетишпегендиги баарыбызга маалым, мага кайрылуулар болду. Мен белгилеп кетсем, биздин эле Кош Төбө айыл өкмөтүндө 2 этаж жаңы здания иштелбей калган да. Өзү ошол оорукана болуп курулган. А биздин аймакта калкыбыздын саны өсүп атпайбы? Ошол калкыбыздын санынын өскөнүнө жараша биздеги ооруканалар чоңоюп, шарттары оңолуп, жаңы медтехникалар менен, жаңы өзүнчө бир отделениялар менен ачылып туруш керек да. Жок, андай жок бизде. Ошондуктан мен министрге кайрылдым. Ошол 2 этаж зданияны жаңыртып, ремонттоп, медтехникалар менен камсыздап, жетиштүү медперсонал, категориялуу врачтарды биздеги жок, педиатр, гинеколог, кардиолог, терапевт деген врачтарды камсыздап бересизби десем, министр убадасын берди. Буйруса убакыт көрсөтөт, дагы карап турабыз. Эми өзүңүзгө өтсөк, бул сиздин апаңыз Кыргыз ССРнин жогорку советинин 2 жолку депутаты, коомдук ишмер Жүзүмкан Абдибаева экенин билебиз. Баарыбыз көпчүлүк эле билсе керек. Ошо жакында эле 100 жылдык мааракесин өткөрүп келиптирсиздер. Ушул апаңыз тууралуу айтып берсеңиз, ушундай апанын кызы болуш кандай, апаңыздын аткарган иштери, өзүңүз дагы апаңыздын жолун жолдоп депутат болуп отурасыз. Ошого токтоло кетсеңиз. Мен депутат болуп шайланып келишимдин өзү мен жөн жерден эмес деп ойлойм да. Себеби ушу ата-энеде бар нерсе балага өтөт экен. Менин апам Абдибаева Жүзүмжан Ажыбек кызы Кыргыз ССРнин 2 жолку созывында депутат болгон. Өзү жөнөкөй тамекичиден ошо бригадир, звеновой болуп иштеп жүрүп, деги эле ошо ата-бабалары, менин чоң атам, таятам колунда бар эл башкарган кишилер болгондуктан ошондой жетишкендиктерге жетишти деп ойлойм. Өтө акылдуу, нарыктуу, чебер, колунан ууз төгүлгөн чебер, кошокчу, бардык жагынан ар тараптуу өнүккөн аял эле деп айта аламын. Ал биздин Аксы аймагына маалым. Баарыбызга белгилүү болгондой эле ата-эне деген бул бүтпөс жомок, түгөнгүс байлык экен. Көзү өткөндөн кийин деле баягы айткан сөздөр кулагыңда турат экен да. Берген тарбиядан көп адам баласынын жашоосу калыптанат экен. Айрыкча балдар энеге жакын болгондуктан ошо эненин айтуусу, эненин берген акыл насааты менен тарбияланып, адам болушунда, ошо калыптанууда өзгөчө бир маанилүү ролду ошо энелер аткарат экен. Эч убакта ошо байлыкка, бийликке азгыр кылбагыла, колунда бардын колун карабагыла. Силер ошо адилеттүүлүктүн алдында, чындыктын алдында башыңарды эч убакта ийбегиле.
жалган сүйлөбөгүлө деп үйрөтүшкөн да. Айрыкча бизди эмгекке үйрөтүшөт эле. Анан бизде бир чоң өзүбүздүн багыбыз бар эле. Ал бакта ошо атам рахматы дүйүм өсүмдүктөр, ошо дарактар өскөн бак эле. Ошол бактан күзгө маал мен алма терип, өзүмө мектепке кийимге акча жыйчумун. Себеби бизден сатып кетишчү. Эмгекке тарбиялоо. Эмгекке тарбиялоонун дагы бир жолу ошол экен да. Атам рахматы атеизм мал болсо дагы намаз окучу атам. Апам коммунист болсо дагы депутат болуп жүргөндө коммунист болушкан да. Партбилети бар эле. Үйдө Куран окулчу. Кудайды таанычубуз. Анан ушул дасторконго бата кыларда ар дайым чоңдорубузга Кудайым нысап берсин деп бата кылчу да. Анан биз жаштык алып, мен айрыкча апа каяктагы чоңдорго эмнеге бата бере бересиз деп нааразы болуп калчумун. Анан бул кишилер бир эки ооз сөз менен эле чоң философияны айтып коет экен да. Балам, чоңдорубуз иман ынсаптуу болсо, элибизде тынччылык болот, токчулук болот деп айтчу да. Бизде азыркы мезгилде ушул маселе өтө актуалдуу деп ойлойм. Себеби мына 30 жыл ичинде демократия деп мен бардык жерде айтып келем. Биз демократияга даяр эмес маалда демократиялык аралча болобуз деп Акаев баштаган мезгилден баштап эле ушу митингге чыгууну үйрөнүп алдык да. Митингге чыкканыбыз бир өзүнчө жетишкендик деп ойлоп биз тартипти жоготуп алдык. Тартип деген эмне экенин унута баштадык да. Интеллигенцияны жогото баштадык. Себеби кыйкыра берсең эле интеллигенция подпольный кетип калат экен. Базар экономикасы деп мына биз ошого туш келип калдык. Баарын сатканга үйрөндүк да. Баарын сатканга үйрөндүк. Өзүбүздүн үйүбүздө өндүргөн азык түлүгүбүздөн баштап мына баарыңыздарга белгилүү дипломдор сатыла баштады. Биздин кызматтар сатыла баштады. Керек болсо жерлерибиз сатыла баштады да. Базар экономикасынан биз эмнени жоготтук? Жоопкерчиликти жоготтук. Азыр эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Жоопкерчилик болбосо мындай иштин жыйынтыгы да болбойт экен да. Ошондуктан биздин элибизге кайрылып айтайын деген оюм, биз өзүбүздүн менталитетибизге ылайыктуу жашоодо жашашыбыз керек. Өзүбүздүн багытыбызды тандап алышыбыз керек. Жакшы, апаңыздын жакшы кеп кеңештери, жакшы баталары бар экен. Ошо баталары ишке ашып, орундалып, ылайым бизде дагы өлкөбүздө баягы өзүңүз апаңыздын батасындай болуп, чоңдорубузга Кудай ыйман ысап берсин. Эми сиз маегибиздин аягында шайлоочуларыңызга кыргыз элин ушул кирип келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап өтсөңүз болот. Урматтуу мекендештер, сиздерди келе жаткан жаңы 2024 жылыңыздар менен куттуктаймын. 2023 жыл Кыргызстан үчүн мамлекеттин өнүгүүсүнүн ар түрдүү тармактарында жемиштүү өзгөрүүлөргө жана маанилүү иш-чараларга бай болду. Келе жаткан 2024 жыл элибизде тынчтыктын, ынтымактын, биримдиктин, өлкөбүздө ар тараптуу өнүгүүнүн жылы болсун. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, алдыга койгон аруу тилек максаттарыңыздардын орундалышын, бакубат жашоо жана эки дүйнө бактылуулугун каалаймын. Чоң рахмат, биздин студияга келип маек куруп, өзүңүздүн аткарып жаткан иштериңиз тууралуу кыскача маалымат бергениңиз үчүн сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Ар дайым ушу бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Ушуну менен биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Сокол медиа сайтынын жалпы жамааты чын жүрөктөн куттуктайт. Жаңы жылда көрүшкөнчө аман болуңуздар.